Бизде азыр кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили. Ар бир элди башка элдерден айырмалап турган анын тили болот. Кыргыз тили абдан бай жана көркөм. Кыргыз тилим менин улуу сыймыгым, кыргыз тили ала тоодой бийигим, көкүрөктө нак сактаган тумардай, кыргыз тили баа жетпеген ыйыгым. Анда балдар биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. 1-сентябрь билим күнү. Өлкөбүздө 1-сентябрь билим күнү деп белгиленген. Бул күндү баардыгыбыз чыдамсыздык менен күтөбүз. Жайкы салуу аяктап бара жатканда мектепке кийүүчү кийимдерибизди, окуу куралдарды даярдайбыз. Тезирээк мектепке барып, досторубуз, мугалимибизди, классыбызды көргүбүз келет. Мына, көптөн күткөн 1-сентябрь да кирип келди. Биз майрамдагыдай жасанып, китеп каптарыбызды көтөрүп мектебибизге келдик. Мугалимибиз менен, классташ курбуларыбыз менен, мектебибиз менен учураштык. Салам сүйүктүү мектебим, биз өзүңдүн кучагыңда сабатыбызды ачып, тамга таанып, окуганды, жазганды, санаганды, адептүү жүрүш-турушту үйрөндүк. Дагы көп нерсени билгибиз келет. Мындан ары да бизди билим бийиктигине жетелей бер. Эми балдар, көңүл буруп карасаңар, бул кызыл тегириче эмне болду экен деген суроо пайда болгон чыгар. Ал ичинде А, Б, В тамгаларын көрсөңөр, мындан ары бул сөздүк жазуу дегенди түшүндүрөт деп түшүнсөңөр болот. Анда дептериңерге балдар сабаты ачылуу, тамга таанып окуганды, жазганды үйрөнүү, адептүү, жакшы жүрүш-туруш дегенди түшүндүрөт экен. Мына ушуну жазып алгыла. Экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. Суроолорго жооп бергиле дейт. Аны биз кантип билебиз? Мындан ары мына ушундай кызыл тегиричеде суроо белгиси болсо, биз суроолорго жооп беришибиз керек экендигин түшүнөбүз. Жайкы каникулду кандай өткөрдүңөр? Мектепке кандай даярдандыңар? Кандай окуу куралдарын алдыңар? 1-сентябрь кандай күн экен? Бул күнү силер эмне кылдыңар? Бул суроолорго жооп бергиле балдар. 3 көнүгүүнү карагыла балдар. Ручканын сүрөтүн көргөндө биз эмне кылышыбыз керектигин силер дароо эле түшүнгөн болушуңар керек. Демек, биз жазышыбыз керек экен. Текстин биринчи сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Сүйлөмдүн аягына кандай тыныш белгиси коюлду? Бул боюнча суроого дагы жооп берип өтүңөр. 4 көнүгүү. Эгерде силер ушундай белгини көрсөңөр, жеке иште дегенди түшүндүрөт экен. Анда жекече иштейсиңер. Тексттен ким деген суроого жооп берген 3 сөздү таап, алар менен сүйлөмдөрдү түзгүлө. 5 көнүгүү. Эгерде силер мына ушундай 2 илеп белгинин сүрөтүн көрсөңөр, жупта иштөө дегенди түшүндүрөт экен. Анда силер апаңар менен иштесеңер болот. Тексттен эмне деген суроого жооп берген 3 сөздү жазып, алар менен сүйлөмдөрдү түзгүлө. 6 көнүгүү. Дагы деле биз эмне кылышыбыз керек? Дептерге жазышыбыз керек экен. Тексттен күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Алардын аягына кандай тыныш белгиси коюлат? Үйгө тапшырма, таяныч сөздөр. Мектеп, мугалим, окуучу, класс, коңгуроо, окуу куралдары, билим алуу, классташ, курбулар, китеп, дептерлер. Таяныч сөздөрдү катыштырып, 1-сентябрь билим күнү деген темада өзүңөрдүн аңкемеңерди жазгыла. Анда балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен 1-сентябрь билим күнү деген текстти окуп, ал тексттин үстүндө иштөөгө үйрөндүк. Ошондой эле шарттуу белгилерди да токтоло кеттим. Силер дайыма эсиңерде сактап жүрөсүңөр деген ойдомун. Анда бүгүнкү сабакта берилген баардык тапшырмаларды туура аткарып, мага жөнөткөндү унутпагыла. Эгерде силерде түшүнбөгөн суроо болсо, менден сурагыла. Саламатта калгыла балдар.